Assalamu alaikum, hormatly musulman bir tуугандар. Биздин Бишкек шаарындагы Ибн Халдун Ислам академиясынын курулушу жүрүп жатат. Кудайга миң мертебе шүгүрлөр болсун. Бул медресебиз Кудайым буйрса келечектин аалымдарын тарбиялап чыгат. Иншалла, ошого жалпы мусулман бир туугандарыбыздан салым кошуп, ушул жерге көмөктөшүп, бүтүрүүгө, жардам берүүгө чакырабыз. Себеби Аллах Таала ва таавану алал бирри ва таква, жакшылыкта жана таквалыкта бири-бириңерге жардамдашкыла деген. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам хадисинде дагы эгер бир адам бул дүйнөдөн өткөн болсо, анын баардык амалдары токтоп, 3 гана амалы токтобойт деген. Ошол амалдын бирөөсү дагы садакаты жария деп коет, уланып туруучу садака дейт. Бул медресебиз, бул институтубуз ошол уланып туруучу садакадан болот. Кимде ким ушул жерлерге салым кошуп, ушул жерден окуп чыккан балдар келечекте элибизге, жерибизге, мамлекетибизге, жалпы эле мусулман коомчулугуна салым кошуп, элди туура жолго баштай турган болсо, ошолордун ар бир кылган амалдары ушул жерге ар бир салым кошкон адамдарга сооптору жетип турат иншалла. Ошон үчүн мусулман бир туугандар, сиздерди дагы ошол соопторго шериктеш болууга чакырабыз. Келиңиздер иншалла, жардамыңыздарды берип кетиңиздер. Быйылкы жаңы окуу жылынын башына бүтүргөнгө аракет кылабыз иншалла. Элибизден жардам келсе, Кудай Тааланын колдосу болуп турса, буйруса бул окуу жайыбыз жаңы окуу жылына жаңы окуучулар менен иншалла ишке кирет. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин ушул окуу жайыбызга салым кошом дегендер, Аллах үчүн, келечек муун үчүн жардам берем дегендер болгон болсо, биздин ушул экран астындагы телефон номерлерибизге түз байланышсаңыздар болот. Жана ошондой эле Optima, M-Bank аркылуу которуу менен да жардам берсеңиздер болот иншалла. Алла Таалам ар бир жардам берген инсандарга Кудай Таалам берекет берсин. Урпактарынан аалымдарды, илимдүү, билимдүү, салих инсандарды чыгышын Кудай Таалам насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү агалар, энелер, жалпы бир туугандарым жана көрөрмандар. Жараткан Кудай насип этип, 2024-жылдын 18 январында Бишкек шаары Туңгуч районунда ушул биздин бир чети бир тууганыбыз, атылаш тууганыбыз, бир чети устазыбыз Абдырахим бир тууганыбыз менен, бир чети устазыбыз менен ушул жерде бир умрадагы умрага кантип даярданыш керек, умра менен ажылыктын айырмачылыгы жөнүндө, ага кантип даярданып барыш керек, ал жерде кандай өзгөрүп келиш керек, ал жердин шарты кандай, мына ошолор боюнча сиздерге кененирээк бир маалымат алып берейин деп атайын. Бүгүн эфирибизди уюштуруп отурабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыз тууган? Ден соолугуңуз жакшыбы? Аллах разы болсун. Бала чакаңыз, үй бүлөңүз тынчпы? Шүгүр, алхамдулилlah, Кудайга Алла шүгүр. разы болсун. Ошо биздин чакан жукуну каналыбызга көңүл буруп убактыңызды бөлүп, ушу бүгүн биздин эфирибизге келип, деги эле ажылык жөнүндө сүйлөшүп, ислам динибиз жөнүндө, адамдардын жашоондагы өзгөрүү боюнча, ошол жака барып келгенден кийин кандай таасирлер боюнча кенен маалымат берем деп бериңиз деп сурандык эле. Ошого мүмкүнчүлүк бөлүп, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн биринчиден Абдырахим тууганым, устазым, Аллах сизден ыраазы болсун. Эми сөз башынан болсо, мен айтайын дегеним, Кыргызстанда канча жылдан бери сиз мына жаштарга Куран үйрөтүп келип атыпсыз? Өзүңүздөрдүн медресеңиздер бар экен, колуңуздан келишинче салым кошуп келип атасыз. Өзүңүз жөнүндө кененирээк, каяктан билим алып келдиңиз, кандай бул жолго келип калдыңыз, кантип кызмат кылып атасыз, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Men Abdurrahim ошол Жалал Абад областы Сузак районунан. Кудайга шүгүр, ошол Алла Таалам рахматын алсын. Чоң атабыз Турдукул ажы, атам Аким, булардын Алла Таалам рахматын алсын. Ошол раматылык чоң атам кичинекейимден, жаш кезимден баштап ошол мектепке барып бара элек кезимден баштап жетелеп жүрүп, өзү дагы намаз окуган, 5 убак намазга бекем киши болчу. Алла рахматын алсын. Жетелеп Куран окутуп, Куран жаттатып жүрүп, андан кийин ошол мен мектепти 9-ду бүткөндөн кийин атам экөө кеңешип мен ошол медресеге окууга жөнөткөн.
Кичинекейимден кызыгуум болгондуктан бул окууда мен мындай кыйынчылык же башка нерсе тартпадым. 2001-жылы ошол 9-ду аяктагандан кийин Бишкектеги Көкжар айылында Каарлык Куран жаттоо медресесине алып келип бул жака киргизишкен. Анан ошол Бишкекте Көкжарда Каарлык медресесин бүтүрүп, андан кийин Ислам университетинде 1 жыл окуп, 1-курсту бүтүргөндөн кийин Алла таала насип кылып, негизи медреседе окуганда эле менин кыялым бар эле. Египет, Араб мамлекетине барып, ошол жактан илимимди толуктап бүтүрүп, окуп келейин деген максаттарым, ниеттерим бар эле. Алла таала насип кылды. Ошол жака барып, Египет, Араб мамлекетинде, Ал-Азхар университетинде фыкх боюнча билим алып, университетти аяктап ошону бүтүрүп келдик 2016-жылы. Машалла. 2016-жылы келгенден кийин ишти каяктан баштадыңыз? 2016 келгенден кийин эң биринчи жумушубузду Ош облусунун Ош шаарынан баштадык. Ал жерде 2 жыл кызмат кылып, андан кийин Алла таала насип кылып, Ысык Көл облусунун Каракол шаарында ошол жерде 1 жыл кызмат кылдык. Андан бери Бишкектебиз. Машалла. Колуңуздан канча каары балдар чыкты шагирт болуп? Эми бүгүнкү күнгө чейин ар мындай диний мекемелерде, мечиттерде ушундай сабак берип келдик жалпы элге. Анан мындан 3 жыл мурун гана атайын медреседе, Каарлык медресеге кирип Куран жаттаталы деп ошол жака барганбыз. Ал жерден ошол бир 10го жакын бала бүтүрүп чыкты да ал жерден. Азыр алардын алды ошол Египетте билим алып атышат. Кайра билимдерин улашып алгандар бул жердеги башка Ислам академиясында, Ислам институттарында билим алып атат. Жана башка университеттерде окуп атышат. Машалла. Кылган салымыңызды жараткан Кудай берекелүү кылган болсун. Мындан да көп жигиттерди тарбиялап, динибизге, мекенибизге күйө турган инсандар колуңуздан көбүрөөк чыгышын биз дагы сурадан элек. Абдурахим устаз, айтсаңыз эми. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда Кудайга шүгүр мурдагыдай бир эле ажылыкты күтүп албадык. Азыр өтө чоң бир шанстын үстүндө жашап атабыз да, чоң бир мүмкүнчүлүктүн үстүндө жашап атабыз. Мунун кадыр баркын билишибиз керек, жана шүгүр кылышыбыз керек экен. Мына көптөгөн фирмалар, көптөгөн эмелер ошо араб мамлекети менен сүйлөшүп отуруп, Кыргызстандагы жарандарды умра сапарына алып барып келип атат да. Деги эле ушул компаниялар боюнча, фирмалар боюнча ал эми чоң ажылык менен кичине ажылыктын айырмасын айтып берсеңиз. Алла разы болсун. Мындай тарыхка көз сап туруп карай турган болсок, bundan бир 10-15 жыл, балки 20 жыл мурун Кыргызстанда умра деген түшүнүк аябай эле аз болчу. Умрага барып келиш керек деген. Алла таала насип кылып, ушул Алла разы болсун, канчалаган ушул тур фирмалары деп коебуз. Булар эми ошол арабтар менен, ошол Сауд Арабия өлкөсү менен сүйлөшүп, ошол жактагы жанагы жатаканалар менен сүйлөшүп, биздин Кыргызстандан дагы умрага барууга жакшы шарттарды түзүп берип атышат. Аллах разы болсун. Анан кээ бирлери жанагы буларды бизнес деп айтат экен, башка дейт экен. Жок. Бул жерде ар бир адам баратканда ибадат үчүн барат. Фирмалар кызматын кылып берет. Эми бирок ошол кызматын кылганда дагы албетте ар бир кылган нерсенин акысы болгон сыяктуу өздөрүнүн дагы акысын алышат. Буга ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан ажылык менен айырмасы туура бизде жанагы мамлекетибиз өз алдынча эгемендүү болгондон кийин ажылыкка көп барып башташты. 91-92-жылдардан баштап. Анан ал кездерде жанагындай автобустар менен барып кыйналып жүрүштү. Кийин Кудай тааланын неаматы менен самолеттер менен барып калышты. Эми ажылык менен умранын айырмасы, ажылык бул парз. Кимге парз дегенде, колунда мындай мүмкүнчүлүгү болгон, байлыгы болгон деп айтабыз. Мүмкүнчүлүгү болгон, үй шарты жакшы болгон адамдар үчүн ажылык өмүрүндө бир жолу бул парз. Жана исламдагы 5 парздын бири. Ал эми умра ибадаты болсо, бул сүннөт. Кандай эле 5 убакыт намаздагы жанагы парз намаздар бар, жана ошондой эле сүннөт намаздар бар. Ошол сыяктуу ажылык парз болгон болсо, умра бул сүннөт. Анан ичиндеги айырмачылыктары бар. Ал жерге барып ажылыкта мисалы умрага салыштырмалуу бир аз көбүрөөк амалдар бар аткара турган. Мисалга ала турган болсок, Мина өрөөнүндө 3 түн түнөөсү, андан кийин барып
Арафатта бир күн кечке туруп ал жерде дуа кылуусу, Арафаттан кайткан кезде кечинде барып Муздалифа өрөөнүндө эч кандай бир чатыр жок, же үй жок, же төшөк жок, мындай жерге эле барып жатып түнөөсү бир күн. Андан кийин жанагы шайтанга таш аткандан кийин анан курбандык чалуу сыяктуу амалдар бар. Ал эми умрада алар жок, болгону умрада таваф менен Сафа Марваны сай кылуу деп коет. Ошол гана ибадаттар, анан чач алдыруусу бар. Эми умраныкы бир аз жеңилирээк болуп калат. Мынакей чоң ажылыкта Арафат тоогуна чыгат кез, курбандык чалат кез, жана жаткан жерди кандай дедиз? Муздалифада жатат кез. Анан Шайтанга таш атылат. Шайтанга таш атылат экен. Ал эми кичине ажылыкта ушул 4 нерсе аткарылбайт экен. Булар аткарылбайт, болгону ошол жерлерди барып зыярат кылынып, кандай амалдар кылынат, ошону барып көрүп таанышып келет. Ибадат кылынат, зыярат кылынат. Зыярат кылып ибадат. Машалла. Мынакей урматтуу көрөрмандар, бүгүн ушул Абдрахим тууганыбыз менен кенен ушул умра жөнүндөгү, аякта кантип даярданыш керек, чоң ажылык жөнүндө, деги эле ушул ислам ааламы жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз да. Эгер керектүү суроолор болсо комментарийден жазсаңыздар, кийинки эфирде дагы биз суроолоруңуздарга жооп алып бергенге даярбыз. Анда сөздү уланта берсек, биз аякка барганда кандай даярданышыбыз керек? Жакшы. Эң биринчи даярдык аякка барганга чейинки даярдык. Негизи мурда аалымдар айтышкен, Мекке Мадина шаарына барыш үчүн мурунку аалымдар 40 күн алдын даярданып, анан барышкан. Даярданганда эмне кылышкан? Жанагындай тамак ашын, азык түлүгүн же болбосо башка нерсесин камдап эмес, балки руханий даярдыкты кылчу экен да. Өздөрүн жанагы ибадат менен, зикирлер менен, дуа менен, жана ошондой эле бүгүнкү күндө айтат элек, ошол пайгамбарыбыздын нурдуу шаарына, жана пайгамбарыбыз жаткан жерге барып, пайгамбарыбызга салам берүүгө бир белек даярдай барыш керек деген нерсе. Ал белек эмне десек, эң аз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржыманын бир жолу болсо да окуп, ошол нерсе менен барыш керек. Эмнеге пайгамбарыбыз кандай кылып бизге динди жеткизди, эмнелерди курбан кылды, кандай кыйынчылыктарды башынан өткөздү, ушунун баардыгын окуп билип алып барып туруп пайгамбарыбызга салам берсек, бул аябай дагы жакшы, дагы мындай жемиштүү болот деп айтам да. Ошон үчүн эң биринчи даярдык ошол адам өзүн руханий даярдаш керек. Анан жанагы бараткан кезде ниетин оңдоп барыш керек да. Жанагы кээ бирөөлөр айтат, умра бул саякат болуп калды, анан башка болуп калды, анан арактарды барып байытып атасаңыз, жок, бул эмес. Бул ибадат. Кандай эле мисалы исламдагы 5 парктын биринде зекет, мал мүлктү Алла үчүн берүү болгон болсо, ошол ибадат кылыш үчүн дагы бул умра ажылык ибадаттары дене жана мал мүлк менен кылына турган ибадаттар. Себеби мал мүлк деген максат ошол байлыгынан мал мүлкүнөн бир аз каржылап барып, анан ибадат кылынат ошол жерде. Бул ошол умра ажылык үчүн кеткен баардык акча жөндөн жөн бекер кетпейт да. Бул да ошо канча каржыланган болсо, ошонун дагы собу берилет иншалла. Себеби Аллах үчүн деп ошол нерсени каржылап кетип атат да. Өзүнүн жеке нафсин ойноп күлүш үчүн эмес да. Анан экинчиден баратканда ошол саякат деп эмес, ибадат деп. Ошол бизди мындайча айтканда жанагы ыймансыздык караңгылыгынан ыйман нуруна чыгарган Кур'ан түшкөн жер. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баскан жерлери. Балки мен ошол жерге барган кезде пайгамбарыбыз баскан жерге кадамым түшүп калар бекен. Же болбосо Кур'ан түшкөн жерде мен ошол жерде балки ошол Кур'андын берекети менен, нуру менен бир аз менин жүрөгүмө дагы нур келер экен деген ниет менен ошону максат кылып бара турган болсо, иншалла соопко эгедер болот. Анан жанагы барып көрүп келейинчи, бардык эле барып атпайбы, эмне болду экен деп бара турган болсо, анда бул баардык жакшылыктардан кур калып калат. Окей. Ошондо биз биринчи барардан мурда ниетибизди түздөшүбүз керек экен да, устаз. Албетте ниетти түздөш керек. Ниет дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир куттуу хадиси бар. Бул иннамал амалу бинният. Ар бир иштер ниетке жараша деп. Бул хадисти качан айткан десек, Меккеден Мадинага көчкөндөн кийин айткан экен.
Анан ошол хадисте айтканда эми жанагы буну ачыктап айта турган болсок бир аз узак убакыт болуп кетет. Кыскача айтсак, ошол кезде сахабалар канчалык кыйынчылыкка карабастан кээ бирөөлөр ачкачылыктан, сууктан үшүп, ушундай кыйынчылыктарда жөө жалаңдап көчкөн кезде арасында бир киши дагы көчкөн экен да. Анын максаты мындай бир аялга үйлөнүү үчүн көчкөн экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте айткан экен да. Кимде мындай амалдар ниетке байланыштуу, кимде ким Аллах жана анын элчиси үчүн көчкөн болсо, ал ошо Алла жана анын элчиси үчүн көчтү дейт. Мындайча айтканда, Аллах үчүн болгон соопко эгедер болду деген нерсе экен да. А кимдин көчүүсү Меккеден Мадинага көчүүсү же бир дүйнөгө же бир аялга болгон болсо, ал ошон үчүн эле болду дейт да. Аны ошол жерде канчалган машакаттарды тартты жанагы киши дагы. Бирок сахабалар жеткен соопко жетпей калды да. Кур калды. Ошол сыяктуу эле бул жактан да биз ниетибизди туураласак, Аллах үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн ибадат кыламын деп бара турган болсок, анда биз ошол канчалык акча сарптайбыз, балки сапарда албетте машаккат болот, кыйынчылык болот. Булардын баардыгына сабыр кылабыз, биргеликте эле, жамаатыбыз менен биргеликте. Ошол ниетибиз туура болгон болсо, жамаат жеткен соопко биз да жетебиз деген нерсе. А эгер ниетибиз башка болуп кала турган болсо, эми барып көрүп келейинчи дей турган болсо, анда эмне болот? Жамаат жеткен, жанагы чын ихлас менен, ниет менен баргандар жеткен соопко жетпей калып, ал нерседен кур калат да. Кудайым ошондон сактасын. Жөн эле убаракерчилик болуп калат. Убаракерчилик болуп калат, анан жөн эле бош жерден акча сарптаган болуп калат. Биякта турат, сөздүн төркүнү бул жакта турат туугандар. Кээ бирөөлөр эми умрага кетип атканда биринчи умрага барат, бирөөлөр биринчи ажылыкка барат, а? Сиз кайсы бирин сунушталат элесиз? Биринчи умрага барыш керекпи же ажылыкка барыш керек? Мен ушул нерсени сунушталат элем. Эң биринчи умрага барган дагы жакшыраак болот. Эмнеге дегенде, умрага барганда жанагы ажылыкка салыштырмалуу бир аз жеңилирээк, анан убактыбыз да болот эмеспи? Ошол кезде ажылык учурда кайсыл жерде кандай амалдарды кылат, эмне ибадаттарды кылат, ошонун баардыгын үйрөнүп, таанышып, билип келет да. Андан кийин ажыга барган кезде, ушул жерде могул ибадат кылыш керек, могул жерде мындай дуа кылыныш керек эле деген нерселер менен мындайча айтканда толук бир ажылык ибадатын аткарып келе алат да. Мен 2011-жылы Алла насип кылып ажылыкка барып калган кезде ушул нерсени көрүп аябай таң калгам да. Арафат тоосунда турабыз, Арафат өрөөнүндө турабыз. Ал жер Арафат өрөөнүндө ажылыкта кечке чейин ибадат жана дуа кылына турган жер да, дуа кабыл болгон жер. Анан ошол кезде бир аял келди, кыргызстандык бир аял келди дагы менден ушул нерсени сурады. Булар эмне кылып атат дейт. Бул жерде адамдар эмне кылып атат? Ажыга барган. Анан мен таң калдым дагы, эже дуа кылып атат. Эмнеге дуа кылып атат? Анан айттым, Арафат тоонда. Арафат өрөөнүндө, Арафат тоонда дуа кылып турган. Анан мен айттым, эже, бул жер Арафат дейт. Бул жерде дуа кылына турган жер. Бул жерде дуа кабыл болгон. Адам алейхисаламдын дуасы кабыл болгон, тобасы кабыл болгон. Ошон үчүн ажылыктын милдеттеринин бири дагы бул Арафат, бул жерде дуа кылыныш керек. Деп анан бир аз колумдан келишинче, акылымдын жетишинче дейинби түшүндүргөнгө аракет кылдым, балки түшүнбөдү, Аллаху алам. Айтайын дегеним, кээ бир адамдар ошондой кабарсыз барып калып атат да. Эмне кылып өткөзгөнүн өздөрү билбей калат. Маалыматы жок болуп калат. Ошон үчүн жана умрага барып келген болсо, ошол жерлерде ибадаттар кандай аткарылаарын билип келип алып анан барса, балки толук бир ибадат кылат эле деген мындай үмүтүм да. Анан Абдурахим устаз айтсаңыз, бизде ушундай кээ бир фирмаларда шарт болбой калат экен тамак аш. Кээ бирлеринде шарты болот экен тамак аштары. Кээ бирөөлөр бияктан даярданып барып алат экен да, баягы жукарак нан жасап алып, сүзмө алып, сары май алып, бал алып, ушундай даярданып алат экен да. Ошондойлорго кандай карайсыз? Эт алып алгандар болот экен, Эми жанагы бизде аябай фирмалар көп, Кудайга шүгүр. Кээ бирөөсү чындап эле тамагы менен болуп атат, кээ бирөөсү тамаксыз болуп атат. Кээ бирөөлөрдүн тамагы менен болсо дагы ал балки арабтардын тамагы болуп, биздин адамдар ал тамакка көбүнчө жей албай калып атат. Кээ бирөөлөрдүкү жанагындай түрк кухнясы болгон үчүн балки алардыкын кээ бирөөлөр жеп атат деген нерсе да. Анан мен негизи жеке өзүм ошондой бир тамагы бар фирмалар менен барып эме кылдым, жакшы эле
Кудайга шүгүр, бирок жакындарыбыз дагы, өзүнүн жакын адамдарыбыз дагы тамагы жок фирмалар менен да баргандар бар. Эми тамагы жок баргандар колдон келишинче бул жактан алып алган жанагындай көгөрүп кетпей турган нан, жана ошондой мисалы этти кууруп, жанагындай тоңдуруп алып, бирок ушул нерсеге этият болуш керек. Жанагы тамакты алып барган кезде бузуп албай, ал жактарда холодильниктер бар негизи, жанагы гостиницанын жатаканалардын комнаталарында бар. Ошол холодильниктерге коюп тамагын этияттанса жакшы болот да. Себеби кээ бир учурларда ушундай да болуп калышы мүмкүн да эми. Мен билбейт экенмин. Балки бузулуп калып атырап эле палау жеп алып, ушул сыяктуу нерселер болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жактан ушундай бир бузулбай турган тамактарды алганга аракет кылыш керек дейм да. Жакшы. Анан кийим маселеси. Ал жерде баягы ак эхрам деп коебуз. Эхрам менен умрага баргандар канча күн жүрө алат? Кийим маселесинде кээ бирөөлөр ойлойт экен, биз баргандан кийин эле ихрам менен жүрө беребиз деп. Жок, Мадина шаарында кээ бирөөлөр ар бир эми 4 күн болот, 3 күн болот. Кээ бирөөлөр көбүрөөк убакытка барганда бир 10 күн болушкандары бар. Мадина шаарында кадимкидей кийинип жүрө бересиз. Азыр биз кийинген. Кадимки биз кийингендей эле, бирок ал жак бир аз жылуу болгондуктан жанагындай футболка, спортивка ушул сыяктуу жеңил кийимдерди кийип жүрөбүз. Мына жакында эле барып келдик. Мен Мадина шаары бир аз салкыныраак болчу. Футболканын үстүнөн бир аз спортив болсо жүрө бересиз, кечин эле, күндүзү футболка менен. Анан Мадинадан чыккан кезде умрага аттанып Меккени көздөй чыгат. Ошол кезде гана ихрамга кирилет. Ихрамга кирилүү деген максат бүт бардык кийимди чечип, үстүбүздөгү ошол ак ихрамды гана оронуп алып жөнөйбүз да. Меккеде. Мадинадан Меккеге баратканда. Бул канча убакытты алат? Балки бир күн кечке. Мындайча айтканда 12 саат, балки 13 саат убактыбызды алышы мүмкүн. Эми жолдо 6 саат убакыт кетет Мекке менен Мадинанын ортосу. Анан ал жактан баргандан кийин Меккеде умра амалдарын аткаруу бир 2-3 саат, балки жамаат менен болсо бир 4 саатты алышы мүмкүн. Ошол учурда гана ихрам менен жүрөт. Анан умра амалдарын аткарып бүткөндөн кийин, чачын алгандан кийин кайра эле кадимки азыр кандай кийинген болсок, ошондой кийинип жүрө беребиз. Эми албетте Мекке бир аз Мадинага салыштырмалуу ысыгыраак. Азыркы учурда канча градус? Биз мына бир жума алдын келдик. Ал кезде 30-32 градус ысык болчу. Биздеги жайдагыдай эле. Биздин жайдагыдай эле. Эми футболкачан жүрө бересиз, жеңил кийимдер менен жүрө бересиздер. Андан кийин ошол дагы экинчи умра аткарам же болбосо жаңы умра бадал деп коет. Башка бирөөлөргө өтүп кеткен жакындарыбызга умра амалдарын аткаруу үчүн кайрадан ихрамга киребиз да. Ошол Меккенин сырты деп коет, жана харам чөлкөмү деп коет. Ошонун сыртында Айша мечити деп коет. Мына микат деп коет да, белгиленген чек. Буну ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил периште билдирген деп немаланат, айтылат. Ошол жерлерден барып эмне кылабыз? Ихрамды биринчи жатаканабызда кийип алып барып, сыртка чыгып, ошол Айша мечитине же ошол мындайча айтканда микатка барып, 2 рекет намаз окуп, ниет кылып кайрадан кимге атаган болсок умрабызды, ошол умрага ниет кылып туруп, анан келип кайра умра амалдарын аткарабыз да. Ал көп болсо бир 2-3 саат убактыбызды алат. Андан кийин кайра кадимгидей кийинип жүрө беребиз чачалган. Өтүп кеткен ата-энебизге да умра албетте багышталып болот экен да. Өтүп кеткен ата-энелерибизге, өтүп кеткен ата-энелерибизге, жакындарыбызга, өтүп кеткендер болсо, өтүп кеткендер үчүн умра арналып аткарылат. Машалла. Тирүү инсандарга умра аткарылбайт. Бул өтүп кеткен инсандарга. Бул маалыматтарды мен дагы билбейт элем, туугандар, урматтуу көрөрмандар. Сиздерге да керектүү маалымат экен мынакей. Эртең Кудай буйруса бизге дагы биздин Алалка районубузду ата уулу колунда бар Аллах Таала берген чоң мүмкүнчүлүгү бар экөөбүз бар. Асыл экөөбүз өзүңүзгө белгилүү 80 адамга умра берди да. Ошо үй бүлөсү менен, туугандары мененчи. Ошол экөөбүз умра белек кылды, ошолордун катарында мен дагы бармын. Аллах Таала насип кылса, февраль айында барабыз деп атабыз. Анан ошол жерге барганда, мынакей өтүп кеткен ата-энелерибизге дагы умраны устазыбыз айткандай, ошондой ниет кылып 3 саат, 4 саат убакыт кетет экен, ошондой убакытты ата-эне ушунчалык даражага жеткизип койгон, бул дүйнөгө келишибизге себепкер болгон, аборт кылдырып бербеген, фигурам бузулуп калат, андай мындай дебеген, ден соолугум болбой калат дебестен, ошо бизди 9 ай умуртка ооруп төлөгөн ата-энебиздин өтүп кеткен арбагына
өтүп кеткен жакындарыбызга, ошолордун арбактарына мына устазыбыз айткандай ибадат кылып, соолун багыштасак болот экен, урматтуу көрөрмандар. Мынакей чоң шанс, чоң мүмкүнчүлүк да булчу. Караң, дагы эмнелер кылса болот? Эми ал жерге баргандан кийин көп жанагы бош убакыт өткөзбөстөн Мхм. кээ бирөөлөр бар жанагындай жатаканада барып жатып алышат, башка кылат. Ал жерге барып эми кыска убакытка гана барабыз да. Мхм. Ошол кыска Канча күн убакыттын жүрөбүз аякта? негизи жалпылай 14 күн 14 болот. күн. Ооба. Жалпылай 14 күн, анын 4 күнү Мадинада өткөн болсо, 10 күнү Меккеде. Меккеде өтөт. Анан ошол жерде дагы ошол кыска убакыттын ичинде көп ибадат кылганга аракет кылыш керек. Машалла. 5 убакыт намазды болушунча харам мечитинде окуганга. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде ким харам мечитинде ошол Каабанын жанында намаз окуй турган болсо, бир рекет намазы башка жерде 100 000 рекет намазга тете сооп ээлегет" депчи. Эми ошон үчүн 5 убакыт намазды ошол жерден үзбөстөн окуп, андан кийин колдон келишинче көп умра амалдарын аткарып. Эми албетте ар бирибиздин өтүп кеткен толтура жакындарыбыз бар. Канчасы эми ажылыкка, умрага бара албай өтүп кетишти. Балки ал кезде уруксат жок болчу. Ошолорго атап, арнап эмне кылыш керек, умра амалдарын көп аткарыш керек. Эгер умра амалдарын аткарууга күч жетпей чарчап калып аткан болсок, анда көбүрөөк таваф кылыш керек Каабаны. Себеби алымдар айтат, 2 рекет нафил намаз окугандан көрө таваф кылган дагы сооптуураак болот дейт да Каабатуллахчы. Ошон үчүн көп таваф менен, дуалар менен өткөзгөн жакшы иншалла. Анан ушул нерсе дагы бар. Биринчи бараткан кезде дагы жанагы эми биз жанагы адам баласы кооздуктарга кызыгабыз да. Ооба. Анан эки жакты алаңдап карап, ой саат сонун экен, анан бул жак ой кандай курулган деп ал жак бул жакка карабастан, жерди карап барып, эч жакка карабастан, ичибизден зикир кылып, дуа кылып, жерди карап барып туруп анан Каабаны көргөн кезде, Каабанын алдына барып тургандан кийин башыбызды көтөрүп Каабаны эң биринчи көрүп, ошол жерде дуа кылсак, Каабаны биринчи көргөндө дуа сөзсүз түрдө кабыл болот дейт. Машалла. Мынакей. Ушул жерге бир аз токтолсок эми устаз, караң. Ошо Каабага кирип барып атканда катарыңыз менен кирип барасыз. Барган жамаатыңыз менен, умра башчылар деле эми айтса керек ошол жерде ажы башчылар, барып атканда жерди карап, анан ошо Каабаны көргөндө эмне ниеттеги дуаны айтса, ошо Аллах Таала сөз кабыл кылат дейт экен, Сөзсүз кабыл кылат. Мынакей дуалар. Эми ошол жерде дуанын эң жакшысы дагы ушул да. Кээ бир алымдар айтат экен, Каабаны көргөн кезде эң биринчи Аллахым менин ар дайым дуамды кабыл кыл. Бунун мааниси сиз кайсыл жерде болбоңуз, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, качан болсо дуа кылсаңыз кабыл болот деген нерсе. Эгер ошол дуаңыз кабыл болгон болсо. Андан кийин дагы ушул нерсе, Аллахым бизди эмне максатта жаратсаң, ошол максатта жашап өтүүнү насип кыл деп дуа кылыш керек. Бул дегени Кудай Таала бизди эмне үчүн жаратты? Бунун ичинде чоң бир сабак турат. Эми кыскачалап бир айта турган болсок, ибадат үчүн жаратты. Демек бизди ибадат менен өтүүнү насип кыл деген нерсе да. Иншалла. Мынакей урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөрбү кандай керемет, кандай биз билбеген маалыматтар бул жакта турат да. Дагы да бул илим кыяматка чейин чыга бере турган нерсе, казыда чыга бере турган нерсе. Дагы да ачылып элек биз билбеген илимдер толтура тургандар. Дагы эмнелерди айткыңыз келип атат? Устаз, айтыңыз. Эми ошол жерге баргандан кийин ошол көп дуа кылууда дагы жанагы дуаны эң биринчи ошол өзүбүзгө эле кыла бербестен, жанагы жалпы мусулман коомчулугуна, жана ошондой эле өзгөчө өзүбүздүн мамлекетибиздеги элдерибизге, жакындарыбызга, балки канчалаган кээ бирлерибиздин жакындарыбыз мечитке баспай жүргөндөр бар, балки адашып башка жолдо жүргөндөр бар. Жана ошолордун хидаятка келишин, туура жолго келишин Кудай Тааладан тилеп дуа кылуу да. Себеби ушундай нерсе экен, аалымдар айтат экен да, дуанын кабыл болуунун дагы бир шарты дейт, таза ооз менен, күнөө кылбаган ооз менен кылынган дуа кабыл болот дейт да. Машалла, мынакей. Анан бул кандай болот десе, албетте ар бир инсан күнөөкөр. Тилинен же гыйбат кылып койду, же ушак айтып койду, же сөгүнүп койду, башка кылды. Сиз бирөө үчүн сиздин оозуңуз менен күнөө кылбайт экенсиз да. Ошон үчүн бирөө үчүн дуа кылганда сиз таза ооз менен дуа кылат экенсиз ага. Бирок сиз башка бирөөгө дуа кылган кезде күнөөдөн аруу таза болгон Кудай Тааланын улуу кылып жараткан периштелери
сага да ошол болсун деп турат экен да. Мындайча айтканда, демек периштелердин дубасы кабыл болот деген нерсе да. Ошон үчүн жанагы өзүм эле дей бербестен, Аллахым менин үй бүлөм, Аллахым менин бала чакам мага дей бербестен, жалпы мусулмандар. мусулман коомчулугуна дуа кылышыбыз керек да. Ошол бир аалымдын сөзү бар. Ошол эсиме келди. Египетте окуп жүргөн кезде уктум эле. Ошол Меккеге барган кезде дейт, эми бул ажылык учурунда айтып атат да. Ажылык учурунда Арафатта турган инсандар бардыгы бир ооздон чын ихлас менен жалпы мусулман коомчулугуна дуа кылса, бүгүнкү күндө мусулмандардын абалы мындай болбойт эле дейт да. Машалла, мынакей. Анан мен ошол кезде таң калдым, кандайча дуа кылат десем, көрсө чындыгында мына ой жүгүт көрсөк, ар ким өзү үчүн дуа кылат экен да. Ошон үчүн биз жалпы мусулман коомчулугу үчүн дуа кылышыбыз керек. Өтө сонун. Эми устаз айтсаңыз, бизге чейин бүгүнкү күндө умрага барып келгендер бар, ажылыкка барып келгендер бар. Эми ал жер бир Дубай же бир Америка эмес да. Саякат кылып, сүрөткө, селфиге түшүп, бирөөлөр менен мактаныш үчүн барбаш керек экен да. Мен ушундай бир максат кылып атам. Буга чейин ушу мен барганга чейин өзүм ниет кылып пайгамбардын өмүр баянын 5 жолу окудум эле. Ушу ибадаттарым кылып, баардык амалдарымды аткаргандан кийин убактым болгондо бир 10 мүнөттө ушу пайгамбарыбыздын баскан жолдорун тартып, каналыман чыгарып элге бөлүшөйүн деп атам да. Ушинтсем болобу? Жакшы, аябай жакшы. Эми жакшы айттыңыз, жанагы сүрөткө түшүү башка боюнча. Эми чындыгында барып карап көрсөңүз, тавак кылып жүрүп, жана дуа кылып атат, анан мындай телефон алып селфи кылып, Каабаны көрсөтүп, анан зикир кылып баратат да. Анан мен айтат элем да, бул намазда башка амалдарды кылуу тыюу салынгандай эле, же болбосо биз башка амалдар намазды бузган сыяктуу эле. Бул сиздин ал жерде аткарып аткан тавафыңыз дагы сиздин ал жерде ибадат да. Ибадат кылып атканда ошол кылып аткан ибадатыңызды башка бирөөлөргө көрсөтүп, зикириңизди башка бирөөлөргө көрсөтүштүн кереги жок да. Аны Алла таала өзү көрсө болду. Анан экинчиден, ал ошентип көрсөтүү балки бир жагынан алып караганда бир рия да болуп калышы мүмкүн. Эл көрсүн деп, мен мына дуа кылып атам, мен Каабанын алдында ибадат кылып атам деген сыяктуу. Айтат элем, эң биринчи барган кезде телефонду башканы баардыгын унутуп туруп, толук умра амалын, ибадаттарын аткарып алыш керек. Машалла. Андан кийин анан жанагындай дуа сурангандар бар. Эми албетте дуа сурангандарга деле ошол ибадат кылып жүрүп дуаны кыла бересиз. Бирок эми кээ бир инсандар бар да, мындай ошол жерде видео кылып, дуа кылып жөнөтсөң, мындай дагы бир чындап сен дуа кылдың деген сыяктуу ишенип калат да. Ошон үчүн жанагы умра амалдары бүткөндөн кийин, өзүңүз ибадатыңызды аткарып алгандан кийин, анан балки бир 5 мүнөт же болбосо бир канча мүнөт дуа кылып тартып ошол жерден жөнөтүп койсоңуз болот. Анан жанагы пайгамбарыбыздын баскан жолдорун дегенге албетте жакшы болот. Мисалы, мен ушул нерсени айтар элем. Ошол эле эң биринчи Кур'ан аяты түшкөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык келген Нур тоосундагы Хира үңкүрү. Ошол күнү кандай болсо, бүгүнкү күнгө чейин эч кандай өзгөрүүсүз ошол бойдон турат. Себеби ал жерге жакшылык алуу же башка нерселер курулган эмес да. Кыяматка чейин турат. Кыяматка чейин иншалла ал жер турат. Себеби болгон ал жерге ошол жака чыгыш үчүн жеңилирээк болсун деп тепкичтерди жасап койгон. Үңкүр башка баардыгы ошол эле бойдон турат. Балки жана берки Каабанын тегерегиндеги харам мечиттин жасалгалоо иштери, мураммалар коюлган болсо, ал жерге эч нерсе коюлган эмес. Ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жакын досу, сахабасы Азирет Абу Бакр радиаллаху анху менен хижрет кылган кезде Маккадан Мадинага жанагы мушриктерден жашынган Саур үңкүрү. Мисалы, ал балки ошол бойдон турат, өзгөрүүсүз. Мисалы, ошол жерлерди барып тартып, ошол үңкүрдүн ичин, ошол жерлерди тартып, элге мындайча айтканда жарыялап тааныштырсаңыз да жакшы болот. Тарыхый жерлер да. Жерлер. Анан дагы бир суроо. Бизге чейин ушу ажылыкка, умрага барып келген туугандарыбыз бар. Алыс эмес, көзгө көрүнүктүү, санактуу адамдарыбыз бар да, эми биздин айылыбызда, башка жерде иши кылып жездештерибиз. Ошол ажылыктын, умранын же кичи ажылыктын же чоң ажылыктын кабыл болушун каяктан сезсек болот?
Анан аяка баргандан кийин биз сөзсүз түрдө өзгөрүп келишибиз керекпи? Же барып келип жөн эле аны реклама кылып, рыя кылып сиз айткандай, сүрөт менен селфиге түшүп эле келе калып, анан кийин дагы деле баягы сөгүнүш, дагы деле баягы кара ниетчилик, дагы деле баягы бакылчылык, көрө албастык, бир кабыр кылбаган арам иштерди кылып жүрдө бул ажы же умра десе болобу? Эми дагы ушундай неме бар экен. Алдындар айтат, орозо бүткөндөн кийин башталат, намаз бүткөндөн кийин башталат. Ал эми ажылык умра бул ал жери ажылыктан умрадан кайткандан кийин башталат дейт. Эми убакытты созбостон мен ошол ажылык умрага токтолсом, башталат дегендиги ажылык умрада кандай абалда жүргөн болсоңуз, мисалы ошол жерге барган кезде ыйык болгон жерге келдим, Алла тааланын назары түшкөн, Куран түшкөн жерге келдим деп өзүңүздү туура алып жүрөсүз. Ошол жерден кайткан кезде өз жериңизге келгенде дагы ошондой абалда алып жүрүү бул ошол ажылык умранын башталышы деген нерсе да. Ошон үчүн жанагы айтар элем, келгенде сөзсүз адамдар өзгөрүш керек. Мурдагы жаман адаттарын, жанагы сөгүнгөн, күнөө ушуга окшогон амалдардын баардыгын эмне кылыш керек? Ташташ керек. Өзгөрүү боюнча дагы умра ажылык ибадаттын кабыл болуп болбогонун кандай билебиз дегенде, ошол ажылык жана умра амалдарын аткарып келгенден кийинки адамдын абалы менен билинет дейт да. Машалла. Ал кандай десе, эгерде ошол ажылыктан умрадан келгенден кийин адам мурунку абалынан жакшы абалга өзгөргөн болсо, демек ал ажылык умра кабыл болду деген нерсе экен да. Мынакей урматтуу туугандар. Эгерде жанагындай барып келгенден кийин дагы мурда арак ичип жүрсө, кайра эле арак ичип кетип, мурда сөгүнүп, гыйбат, ушак бирөөлөргө жала жаап жүргөн болсо, ошонусун токтотпосо, кайра эле уланта берсе, намазын окубай койсо кайра келгенден кийин мисалы, ушул сыяктуу мындай жагымсыз күнөө иштерин токтотпосо, демек бул адамдын ажылык умрасы жөн эле болуп калдыбы деген бир коркунуч туулат экен да. Эми мен кабыл болбоду деп айта албайм. Эми кабыл кылуучу Кудай Таала. Бирок эми жана коркунуч деген нерсе да. Күмөн нерсе. Бирок кабыл болгонун ошо аалымдар ушинтип айтат экен. Келгенден кийинки адамдын абалы өзгөргөн болсо жакшы тарапка, демек мунун ибадаты кабыл болду депчи. Ошон үчүн ар бир адам барып келгенден кийин сөзсүз түрдө мурунку жаман адаттарын ташташ керек да. Жакшы амалдарды кылууга, жакшы абалга өзгөрүүгө аракет кылыш. Мынакей урматтуу көрөрмандар, мына ушинтип биздин тууганыбыз, бир чети мынакей Куран жаттатып, элге илим таратып аткан устазыбыз, тагыраак айтканда мусулман бир тууганыбыз Абдырахим тууганыбыз менен көптөгөн нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Кичи умра боюнча, чоң ажылык боюнча, ал жердеги шарттар боюнча, фирмалар боюнча иши кыза көптөгөн сөздөрдү сүйлөштүк. Сиздерге керектүү маалыматтарды алып бердим деп ойлойм. Абдырахим устаз, мен сизге аягында бир эркин микрофон берүүдөн мурда сизге бир ден соолук каалайм. Өмүрүңүз узун болсун. Бала чагаңыздын сыйын көрүң, урматын көрүң. Кыяматка чейин урпагыңыздан динге кызмат кылган инсандар чыга берсин. Биздин да үй бүлөбүздөн ошондойлор чыксын. Кошуналарыбыздан чыксын, айылдаштарыбыздан, мамлекетибизден, жалпы мусулмандардан чыксын. Мен ошону каалайм. Акыркы сөз сизде эми. Алла разы болсун. Мен ошол нерсени айтар элем. Бизге ата бабабыз бул динди аманат кылып таштап кеткен. Канча 70 жылдык жанагындай атеизмдин кысымы астында, жана дин жашоо өлүм менен тете болгон учурда дагы, өлүмдү көзгө алып болсо дагы, биздин урпактарыбыз ыймансыз болуп калбаса экен деп көз жаш төгүп, ыйлап дуа кылып, мээнет кылганын бүгүн мээнетин жашап, бүгүнкү күндө дин эркиндигин жашап атабыз да. Бул нематтын Кудайга шүгүр дейм. Бул нематтын баркын билип калышыбыз керек. Кудай Таала ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум ва инна азаби лашадид. Эгерде шүгүр кылсаңар, арттырып берем, эгерде наңкөрлүк кыла турган болсоңор, анда менин азабым аябай катуу дейт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дин эркиндигин биз бекем карманып, бул Кудай Таалага шүгүр кылып, бизге түшкөн амалдарды аткарып калышыбыз керек. Андан кийин ошол ата бабабыздан аманат болуп өткөн бул динди келечек муунга жакшынакай, татынакай кылып өткөзүп беришибиз керек да. Бул өткөзүп берүү дагы албетте жаштарыбызды, келечек муундарыбызды, балдарыбызды окутуу менен, бир эле өзүмдүн балам окуса эмес,
жалпы элибиздин балдары окуса экен деп ошол нерсеге аракет кылышыбыз керек деген нерсе да. Жанагы менин баламды гана окутуп кала эмес, балки тааныйм, тааныбаймбы, иши кылсак Кыргызстаныбыздагы баардык адамдардын балдары окуса экен деген максатта ошолордун окуусуна шарт түзүп берип, ошол жолдо салым кошушубуз керек. Ушу элибизди да ошентип чакырып кетет элем. Жалпы жаштарыбызды илим алууга, билим алууга, Кур'ан үйрөнүүгө, шарият илими болобу, азыр биз бөлүп койбодукпу светский билим, светский илим алуусунабы, баардык илим алууга шарт түзүп, ошол илим алып аткандарды колдоп, коштоп, ошолорго мындай жардам беришибиз керек. Ошентип биз кийинки келечек муунга иншалла өткөрүп берсек, ата бабабыздын калтырып кеткен аманатын аткардык деп эсептейбиз да. Бул биринчиси. Экинчисинен ошондой бир илим берип аткан же болбосо бир илим мекемелери салынып аткан жерлерге салым кошо турган болсок, ошол канчалык иштеп турса, ошол жерден канчалаган жаштар билим алып, канчалаган адамдарга динди, ыйманды, илимди жеткизген болсо, ошонун сообу дагы кыяматка чейин уланып туруп жетип турат. жетип турат. Ошон үчүн иншалла ар бир мусулман бир туугандарыбызга айтат элем, келечек жаштарыбызды билимдүү болууга шарт түзүп, ошолордун билим жолдорун ачып бергенге аракет кылалы. Анан баягы ролик боюнча. Андан кийин ошол жалпы элибизди дагы чакырып кетет элем, мусулман бир туугандарыбызды. Кудайым буйруса, келечек муундарды тарбиялай турган ушундай бир ислам академиясы, ислам институту курулуп атат. Кудайым буйруса жаңы жылга, жаңы окуучуларыбыз менен. Негизинде бул ар бир нерсе кичинекейден башталат экен. Бул ислам академиясы качан башталды? Бул ислам академиясы Бишкек шаарыбыздагы бир мындайча айтканда үйдүн астындагы бир комнатадан башталган. Андан кийин келип ушул Арча Бешик жактан бир мусулман бир тууганыбыз өзүнүн үйүн берген. Чоң 2 этаж үйүн берип, ал жерде окуду. 2 жылда ал жер толуп калды. Андан кийин анын жанынан дагы бир агаларыбыз үй берип, ал жерге да жашап окуп жүрүп, ал жер да толуп калып, андан кийин места жетпестен бүгүнкү күндө ошондой бир имаратка муктаждык туюлуп калды да. Эми Кудайым буйруса азыр 100 кишилик имарат салынып атат. Ошол жерге да жалпы мусулман бир туугандарыбызды салым кошууга чакырат элем. Балки бул имарат келечекте бир ислам университети сыяктуу чоң бир окуу жайга айланат да иншалла. Ошол канчалык токтобостон уланып ошол жерден илим алгандар болсо, иншалла ошого салым кошкондор соопко эгедер болот. Жалпыңыздарды иншалла ошондой акыреттик, эки дүйнөлүк казына боло турган соопко эгедер болуучу бир жакшы ишке чакырып кетет элем. Машалла. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн мына ушинтип биздин каналыбыздын коногу Абдырахим устазыбыз жана тууганыбыз болду. Урматтуу туугандар, сөздүн аягында бизде бир ролик бар. Кече биз бар тартып келгенбиз. Азыр ушул устазыбыз айткандай ошол роликти көрүп, ким Кудай үчүн канча болсо дагы, 1 сом болсо дагы, 1 тыйын болсо дагы, эгер Кудай үчүн соодасын кое турган болсо, ал соодада береке бар дейт. Ошон үчүн ошондой жакшылыктарга салым кошуп, колуңуздардан келишинче колдоп кубаттап турууңуздарды суранат элек. Кийинки эфирлерден көрүшкүнчө сак саламатта болуңуздар. Дагы бир нерсени айткым келет. Эгер ушул умра боюнча, ажылык боюнча дегиле бир динибиздеги бир чечилбей аткан бир сиздер түшүнбөй аткан, сиздер чече албай жүргөн бир маселелер болсо, комментарийден жазыңыздар. Биз устазыбыздан жана башка устаздарыбыздан дагы кененирээк маалымат алып берип, жооп алып бергенге даярбыз Кудай буйруса. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер, ушул видеону көрүп башка бир туугандар менен бөлүшүп коюңуздар жана жанагындай жакшылыкка сиздер дагы себепкер болуп, ошол ролигибизди көрүп, колуңуздардан келишинче колдоп кубаттап коюңуздар. Абдырахим тууган, тынч болуң, устазым, аман болуң, жакшылыктарда жолугайлы. Дайым бөлүшкөнүбүз жакшылык болсун. Кийинки эфирден көрүшкүнчө, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Биздин Бишкек шаарындагы Ибн Халдун ислам академиясынын курулушу жүрүп жатат. Кудайга миң мертебе шүгүрлөр болсун. Бул медресебиз Кудайым буйруса келечектин аалымдарын тарбиялап чыгат. Иншалла, ошого жалпы мусулман бир туугандарыбыздан салым кошуп, ушул жерге көмөктөшүп, бүтүрүүгө, жардам берүүгө чакырабыз. Себеби Аллах Таала ва таавану алал бирри ва тақва, жакшылыкта жана таквалыкта бири-бириңерге жардамдашкыла деген.
жана ошондой эле пайгамбар алейхисалату вассалам хадисинде дагы эгер бир адам бул дүйнөдөн өткөн болсо анын баардык амалдары токтоп 3 гана амалы токтобойт деген. Ошол амалдын бирөөсү дагы садакаты жария деп коет, уланып туруучу садака дейт. Бул медресебиз, бул институтубуз ошол уланып туруучу садакадан болот. Кимде ким ушул жерлерге салым кошуп, ушул жерден окуп чыккан балдар келечекте элибизге, жерибизге, мамлекетибизге, жалпы эле мусулман коомчулугуна салым кошуп, элди туура жолго баштай турган болсо, ошолордун ар бир кылган амалдары ушул жерге ар бир салым кошкон адамдарга сооптору жетип турат иншалла. Ошон үчүн мусулман бир туугандар, сиздерди дагы ошол соопторго шериктеш болууга чакырабыз. Келиңиздер иншалла, жардамыңыздарды берип кетиңиздер. Быйылкы жаңы окуу жылынын башына бүтүргөнгө аракет кылабыз иншалла. Элибизден жардам келсе, Кудай Тааланын колдоосу болуп турса, буйруса бул окуу жайыбыз жаңы окуу жылына жаңы окуучулар менен иншалла ишке кирет. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин ушул окуу жайыбызга салым кошом дегендер, Аллах үчүн, келечек муун үчүн жардам берем дегендер болгон болсо, биздин ушул экран астындагы телефон номерлерибизге түз байланышсаңыздар болот. Жана ошондой эле Optima, Mbank аркылуу которуу менен да жардам берсеңиздер болот иншалла. Алла таалам ар бир жардам берген инсандарга Кудай таалам берекет берсин. Урпактарынан алымдарды, илимдүү, билимдүү, салих инсандарды чыгышын Кудай таалам насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.